Так, саламатсыздарбы? Варикоцеле деп коет да. Варикоцеле деп суроо берип атышат да мага. Бул кантип дарыласа болот дейт. Варикоцеле деген ал эркек балдардыкы, подросток, жаш балдар, чоң кишилерге деле болушу мүмкүн. Мына жумуртка, сол жумуртка, оң жумурткада веналар чыгып калышы мүмкүн. Бирок 80-90% варикоз сол жумурткада болот эркектерде. Эмнеге дегенде, мына сол жумуртканын веналары венозный кан келип туруп, барып туруп бөйрөк менен кошулат экен да мына жака. Көрдүңөрбү? Бөйрөккө кошулат. А оң жумуртканыкы, яичканыкы. Венасы бөйрөккө кошулбайт, эмне кылат? Полые венага бияка кошулат да. Ошондон бул жерде эмне болуп атат? Кан өйдөгө кете албайт дагы. Эмне кылат? Бул жумурткаларга, яичкаларга топтолуп баштайт. Бирөөсү биринчи сол жумуртка, сол бөйрөк менен, оң яичка болсо, мына полая вена менен байланыштуу болот да. Ошондо эмне бар? Ошо операция кылганда мына веналар пересекать этип же байлап таштайт дагы. Кан анан башка коллатеральный сосуд менен өйдөгө кетет. Бирок мына бөйрөк ачылбайт аны мененчи. Бөйрөктүн тамыры баары ошончо кала берет да, түшүндүңөрбү? Ошон үчүн эмне кылыш керек? Мындай пиявкаларды аласыңар дагы, мелкилер пиявканы, но жумурткага коюп коет, мошонкага, сол же оң жака, ооруганга жараша. Анан кийин дагы андан чоңураак курттарды мына жерге коюлат. Бөйрөктүн атрапына коюлат, бөйрөктүн. Анан ошондо варикоцелени дагы дарыласаң болот. Экинчиден бөйрөктө воспаление, там пиелонефрит болсо, гломерулитке жете элек болсо, башка бөйрөк өтө кургай элек болсо, ошону жардам берет. Бөйрөккө да функциясын оңдоп, бөйрөк кургап калып, воспаление болуп, гломерулит болуп, анан кийин ХПМ болуп калгандан да сактай турган жол ушу бөйрөктүн точкаларын билип алып туруп, пиявканы коюп туруп, андан кийин мына хижама банка менен сордуруш керек канды. Ошондо яичка жумурткадан туруп калган кандар дагы бөйрөк аркылуу чыгып кетет. А бөйрөккө дагы пайдасы бар да, потому что бөйрөк да жардам берет. Бөйрөккө да жардам керек да. Бөйрөк улуу нерселерди, мочевинаны, туздарды ошо зара менен чыгарганга бир эме сыяктуу да. Эме орган да ошондой. Ошон үчүн экөөнү тең бир алып кетсеңер, операция, варикоцеледен операция кереги жок. Бөйрөк дагы жакшы иштейт, зара дагы жакшы чыгат, мочевой каналдар дагы жакшы иштейт. Ошол бир чоң оорулардан сактаганга себеп болот. Операциянын да кереги жок болуп калат, гемодиализге да жаткызыштын кереги жок болуп калат келечекте. Ошого бөйрөк аркылуу биз эмне варикоцеле эмес, бөйрөктү дагы иштешине дагы жардам берип атабыз. Эгерде суроо болсо, түшүнбөсөңүздөр WhatsAppка жазсаңыздар болот.